Урматтуу Алмазбек Акунжанович, биз ошо кече жакында эле аймактар менен элибиз менен жолугушуп келдик. Ошол учурда элдин бир топ кайрылуу көйгөйлөрүн сиздерге жеткизип коюуну тууралуу чечип отурабыз. Кара Суу районунун Ала Тоо айыл өкмөтүнүн Кайрагач деген айыл бар. Ошол жерде 850 түтүн жашайт. Бирок 2008-жылы бул айыл түптөлгөн. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ичүүчү таза суу дагы Южный каналынын эң акыркы айылы болгондуктан агын суулар дагы бүгүнкү күндө жетишпейт экен да. Ушул боюнча эми билесиз, элибиздин көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенген үчүн ичүүчү сууну болсо башка жакынкы айылдардан ташып ичишет ушу бүгүнкү күнгө чейинчи. Ошондуктан Алмаз Акунжанович бул маселени жеке көзөмөлүңүзгө алып, тиешелүү ушул кызматтарга протоколдук поручение берип койсоңуз. Андан кийинки экинчи маселем ушул Нариман эли менен да жолукканда бизге кайрылышты эле. Нариман айыл өкмөтүндө билесиз, Ош шаары менен чектеш жайгашкан. Ошол эле учурда биздин Ош эл аралык аэропортубуз ушул Нариман айыл өкмөтүнүн территориясында турат. Быйылкы жылы мына аэропортту чоңойтуу максатында 60 гектар дагы кошумча жер тилкеси бөлүнүп берилди. Бирок ошол менен эле чогуу мына 2014-жылы аэропорттон түшкөн бүт салыкты шаарга алып коюптур да, Ош шаарыначы. Буну курултайда дагы көтөрүп атышат. Бүгүн биз дагы айтып атабыз. Ушул аэропорттон түшкөн салык айтып атышат. Самолеттор учканда, конгондо баягы күйүүчү майлардан чыккан зыяндуу заттарды бүт биз эл тартсак, анан аэропорттон түшкөн салык шаарга кетип калганы бул кичине логика туура келбейт деп кайрылып атышат. Эгер 20 миллион сом дополнительно биз кошумча налог ошол айыл өкмөткө түшсө, бир топ өздөрүндөгү бир социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө ушу каражат дагы жетишмек да. Ушул боюнча да бир протокол тапшырма берип койсоңуз. Экинчи маселе, жаңы Кызыл Суу айылдардын арасында жалпы 37 километр жол бар. Бүгүнкү күндө 12 километр жасалды. Тилекке каршы 24-жылы айрым себептерден улам асфальт төшөө иштери жүрбөй калган. Бүгүн 25 километр элдерибиз ошол жерде шагыл жол менен, таш жолдор менен каттап атышат да. Ушул маселени да 25-жылы мына титулдук тизменин бекитилишинин астында тапшырма берип койсоңуз. Анан Кенжекул айылында дагы 1968-жылы салынган бала бакча бар экен, авариялык абалда. Бүгүн проектиси даяр, 79 миллионго сметасы даярдалды. Ушунда бир титулдук тизмеге жардам берсеңиз, суран. Чоң рахмат.